Аллахтын мээримдүү жана ырайымдуу аты менен. Исламдын тартиптерине негизделгенде Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын келбети, үнү жана көлөкөсү да көрсөтүлбөйт. Абу аль-Хаккам болсо мусулмандар тарабынан берилген Абу Джахл деп аталат. Мухаммад акыркы пайгамбар. Сехам, шашылба. Эгер башымдын жүнүн сатсак, анын акчасын мен алам, Ооба, себеби аны сен чоңойттуң да. А мен эмнени сатып алсам экен? Менде өз акчам бир да болгон эмес эле. О, жок, ал өтө алсыз жана оорукчан. Мага ушул Меккеден жардам ала аласыз деп айтышкан эле. Ооба, дал ушундай. Сихам. Ата, сиздер кай жака? Биз бул адамдын жанынан жөн эле өтүп кете албайбыз. Ал жөнүндө камкор болуубуз шарт. А менин башымчу? Эсиңдеби? Куран ырайымдуулук туурасында эмне дейт? Жакыныңыздарга камкордуу болуп, Аллах үчүн ырайымдуу болсоңуздар, сиздерге көп эсе болуп Аллахтан ырайымдуулук берилет. Эгер биз бул парызга баш ийбесек, бул шаардын мурдагы башкаруучуларына айырмамыз жок болуп калат го. Билесиңби, Сихам? Анда Мекке өзгөчө башка эле. Кабаны жүздөгөн буттар курчап турчу. Мага окшогон кембагал адамдарга жашоо оор болуп, чыдабай тургандай болчу. Рахмат, байке. Мен аны аламын. Качан акчаны төлөгөнүмдө, мен аны дайым артка күтөмүн. Түшүнүктүүбү? Сурана мага бериңиз, менин үй бүлөм ачка калды. Мурдараак ойлонуу керек эле. Эй, карма аны. Меккеге кош келиңиздер. Сиздер алыс жактардан келдиңиздер. Аянбаңыздар. Ошондо кудайларыңыздар сиздерди колдошот. Эмне? Мен сага баарын жуугун деп айттым, сыйынбастан Сумая. Азыр зыяратчылардын сыйынуусунун мезгили. Мен ушул кудайлардын жалтырап туруусун каалаймын. О, Мекке, сенин жакшылыгыңды баары билишет. Биздин элибиз жаздын гүлүндөй ачылган. Мен сага төлөдүм го, эми мага жооп бер. Сыйкырдуу найзалардагы ачууну шашылдырып болбойт. Эң жакшы тандоо Сухайл. Азыр барып, кылыч жасаганды өзүң каалагандай, кыйтырлык менен алдап кой. Найза көрсөткөндөй, сен барбир кармалбайсың. Дагы да. Уру. Сен кулдар тандоо көзүң курч экен. Сураныш, мени кое бергилечи. Алам. Билал. Алар сени денеңди тандоого мүмкүн, бирок сенин жаның дайым бош. Ал бир гана сеники болот. Сен аракет. Дагы бир ташта. Эсиңде болсун. Уткурсаң, сен менин кулумсун.
О, жок. Ооба. Тур, бул жерден жогол. Карагылачалардын келгенинин көптүгүн. Көп жылдан бери эң үлүштүү зыяратчылык го. Меккеде кудайлардын жайгашканы жакшы да. Келгендердин көпчүлүгү акылдуу да эмес экен. Эки эсе көп бааны да буюмдарга төлөп жатышат. Жок, сиздер чындай эле акылсыздарсыңар. Мурдараак эле бааларды көтөрүүнү билбедиңерби? Биздин ырайымдуулугубузчу. Бул зыяратчылар ыйык жерге сыйынганы келишти. Алар бийик тутуп, суу жана кеч жатак берүүбүз шарт. А биз болсо алардын капчыгайына жана чөнтөгүнө кирип жатабыз. Бул айтканды мен укпаймын. Тынчтан, Абу-Джаль. Бу Талиб биздин башкаруучу. Ооба, жана ал менин акем. Бирок бекерден эле күнөөлөрдү уккум келбейт. Эгер биз болбогондо, зыяратчылар ысыктан жана чаңкоодон өлүп калышмак. Билсең, биз 10 эсе көп мактоолорго татыктуубуз. Ойлоп атасың, эгер урууң эле Кабаны башкарса, бул жерде отуруп алып бизге насаат окуса болот деп. Биз өзүбүздү өзгөртүшүбүз керек. Этият бол, Абу Талиб. Алмашуулар өтө кооптуу болушу мүмкүн. Абу Талиб ошондо билбесе да керек эле. Өзү чоңойткон жээни бул дүйнөнүн баш аягына чейин түбөлүккө өзгөртүп жиберишин. 40 жашында шаардын жанындагы тоонун үңкүрүнө сыйынуу үчүн жана дүйнөгө терең ой менен кароо ниетинде бара жатат эле. Ал Меккедеги баары терс көрүнүштөргө наразы эле. Кулчулук, аялдарга урматсыздык, текеберчилик, оюн зооктор, жаш балдарды курмандыкка келтирүү жана таштан, жыгаштан жасалган буттарга ишенүү, Ибрагимдин, Мусанын жана Исанын бир кудайына сыйынуунун ордуна. Ошентип, ал ар жылы жасагандай, ал ошол үңкүргө кирди. Бир тапта эле аны жарык каптады. Ал жогору караганда Жабраил периште алдына турганын көрдү. Абу Талибтин жээни унчукпай турду. Оку, деди периште. Мен окуй албаймын деп жооп берди. Жабраил 3 жолу буйругун айтты. Ал ар биринде да ошол эле жоопту айтты. Ошондо Жабраил аны үйрөттү. Сен жаратканыңдын аты менен оку. Ал адамды уютку кандан жараткан. Оку. Сенин жаратуучуң кең пейил, колунан калем кармоону үйрөткөн. Ал адамдын билбегенин үйрөткөн. Андан кийин Жабраил жок болду. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям титиреп коркуп калды. Ал үңкүрдөн качып чыкты да үйүнө карай жүгүрдү. Ал өзүнүн көргөндөрүнө ишенбей баштаганда, жолунда дагы Жабраил көрүнүп: "Мухаммад, сен Аллахтын элчисисиң. Мен Жабраилмин." Ал башка жакты карап көзүн бурса да, ошол жакта жарык болуп, Жабраил көрүнүп, сөздөрүн кайталап турду: "Мухаммад, сен Аллахтын элчисисиң. Мен Жабраилмин." Периште жоголгондо, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үйүнө карай чуркады. Ал үйүнө чуркап киргенде, аны титирөө басып турду. Ал Хадичаны өзүнү жаап коюуну өтүндү. Жана көргөн уккандарын баарын айтып берди. Ал акылынан азып калган окшойт деп айтты. Бирок Хадича андай адамдын үстүнө жаман нерселер үстүртөк кылууну Кудай уруксат бермек эмес эле деп айтып жатты. Мындай адам дайым туура сүйлөп, кембагал жана муктаж адамдарга дайым жардам берген эле. Бир аздан кийин Хадича өзүнүн акесине кайрылып, ушул көрүүнү тууралуу айтып берди. Ал адам диндеги жана сабаттуу адам болчу. Сенин күйөөң Кудайдын пайгамбары. Адамдар аны жалганга жана башка жаман нерселерге күнөөлөшүп, ал бул жактан айдалат. Өзүнүн туугандарынын айткандарына карабастан Хадича эч бир ойсуз өзүнүн күйөөсүнүн сөздөрүнө ишенди жана биринчи исламдын дин тутунган адамы болду. Көп өтпөй эле анын артынан да башкалары ээрчиди.
Мага Мухаммадтын жашыруун жолугуулары ушак болуп угулуп жатат. Койчу Абу Жахл. Бирок аларды ал жакта бир нерсеге үйрөтүп жатат го. Мен билбедим го каерден кандай, бирок анын багып алган уулу Зейн да артынан ээрчиптир. Дагы анын акеси Али да ошентиптир. Ал жерде баары кайырчылар жана кулдар. Бирок аны жазалоо керек. Эмне үчүн? Ал уруксат берилбеген нерселерге үйрөтүп жаткандыгы үчүн. Мени ук. Эгер анын окуулары кооптуу жаратып, колунда бар адамдарга тиешеси болгондо, өзүм эле ага океандай болуп басып бармакмын. Ал болгону Мухаммад, Абу Жахл, Эл Амин, акыйкат адам. 3 жыл пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жашыруун дават кылып жатты. Ал ошол убакыт Сихам. Качан мен биринчи жолу анын үйрөткөнүн уккан кезим. Аны жасабай койсокчу, биз андай кылуубуз шарт. Бар жакшы болот. Келгиле, бүгүн адамдар көбүрөөк адатка караганда. Рахмат, Жафар. Кай жака эле арт түндө баратасың сен? Аллахтын пайгамбарын укканы. Кудайдын расулунун оозунан исламдын чынын уккан бир өзүнчө эле керемет. Анын ачылышы, Куран, бул эң зор сөздөр, эч качан укпаган элек. Ал биздин Меккенин баары кудайлары күчү жок. Бир эле Кудай бар деп, Ибрагимдин, Мусанын жана Исанын Кудайы. Ал өзүбүздү бир өзүнө берүүбүз шарт. Кудай үчүн бай жана кембагалдын айырмасы жок, жана баары тең. Кедейчилик акыркы чегел эмес, жана аны үчүн жаман көрүү болбойт. Бар адамдар тең көрүү. Куран айткандай, Кудайдын аты үчүн тең пейил жана жамандыкка тең бөлүшүү. Аллах түз жашоону тандагандарды сүйөт. Аялдар бул менчик эмес, аларды Кудайды жаратканы. Жана эркектер де эле укукка ээ. Аларды урматтагыла. Жер Кудайдын бергени. Аны сактагыла. Сиздер анын ээсисиздер. Эсиңиздерде болсун. Ар бирөөнү кылган ишине жараша белек болот. Көпчүлүгү ал кечиде мусулман болушкан. Жөнөкөй ант менен бышыктадык. Аллахтан башка Кудай жок. Мухаммад анын расулу. Аллахтан башка Кудай жок. Мухаммад анын расулу. Аллахтан башка Кудай жок. Мухаммад анын расулу. Сен элестет амал. Кудайдын алдында баары адам тең. Сен мени да анын алдына алып барууң шарт. Мен ойлоппун, Мухаммадтын окуулары кооптуусу көрөсүнбү деп. Албетте көрөм аны. Токтотуу шарт. Мухаммадты силер токтото албайсыздар. Эмне? Билал, кереги жок. Сени алар сабап коюшат. Менин денемди сабап коюшу мүмкүн, бирок менин жанымды эмес. Мейли, жаныңды ал жакта калтырып коюп, денеңди бул жакка алып кел. Сенде Мухаммад жөнүндө эмне бар? Болгон ал пайгамбар. Пайгамбар? Көрдүңбү? Бул оорудай тез таркап жатат. Кудайлар сенин бул сөзүң үчүн жазалашат, Билал. Мухаммад айткандай, бул буттар эч кандай күчкө ээ эмес. Күчсүз? Күч ээ эмес деп жатышат. Каяктагы бир кул аларды күчү жок деп айтып жатат. Эмне дейсиздер? Мухаммадтын капасыз укуусуна биздин жээнибиз бизге каршы дават ишин жүргүзүп жатат, Абу Талиб. Биз өзүбүз кудуреттүү Кудайга ишенебиз. Ооба, бирок калгандары бекер эле деп айтпайбыз го. Мындай сөздөр эмне жамандык кылышы мүмкүн? Аны уккандар баары алсыз кедейлер. Бар эмес. Аларга Абу Бакыр да кошулду. Ооба, кудуреттүү Мухаммадтын досу бизди сатты. Ал болгону бирөө. Жок. Ал болгону бул оттун башталышы. Аны биз өчүрүүбүз шарт. Ооба. Эгер Мухаммадтын даваты чоңоюп, биздин кудайлар бекер болуп калса, зыяратчылар келбей коюшат. А эгер зыяратчылар келбей коюшса, анда биз өзүбүз да жок болобуз.
Аллахтын расулу алдын ала билдирүү жиберди. Эмне? Меккеге бирөө кол салдыбы? Жүрүң тезирээк. Сумая, Кабага кеттик. Бол тезирээк. Не болду? Мен билбеймин. Ал жерде, чык үстүгө. Сен Кудайдын расулун көрүп жатасыңбы? Ал сүйлөйүн деп жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: эгерде мен азыр сиздерге адырдын ары жагында аскерлер бизди басып алууга даяр турат деп айтсам, сиздер ишенет белеңер? Биз сага баарын ишенебиз, Мухаммад. Сен дайым акыйкат, чын сүйлөйсүн. Ал сүйлөөсүн улантты. О Меккенин жашоочулары, суранам сиздерден, кудайларыңыздардан алыс болуп, бир жалгыз Кудайга сыйынгыла. Өзүңөрдү тозок отунан сактагыла. Мен сиздерди Кудайдын газабынан сактай албаймын. Эгер болгону душмандын келе жатканын көрүп, алдын ала айтуу мүмкүн. Бир адаммын. Бир балеяден сактап калуу максатында. Биздин жээнибиз бизди акылсыздар арасына кошуп жатат. Аны токтоткун, Абу Талиб. Сага жамандык, Мухаммад. Сен бизди ошон үчүн чогулттуңбу? Биз Мухаммадга ишенебиз. Сен бул адамга ишенесиңби? Ооба, ар бир сөзүнө. Ал адырлардан кетип жатат. Артынан эрчийбиз. Кантип эле Меккени сатып жибердиңер? Биздин кудайлар сиздерге жетишпейт абы? Биз сени коргойбуз, Аллахтын элчиси. Кантип эле биздин кудайларды жамандай аласың? Пайгамбар: кол кармашып алгыла. Кол кармашып, пайгамбарды жарадар кылышпасын. Аларга өтүүгө жол бербейбиз. Сен муну кылбашың керек эле, Билал. Эгер Кудайдын расулу ачыкка чыкса, мен да жашыруун болбоймун. Бул эмне экен? Менин кулум мусулман болуп калды деп мага айтпа. Сен менин денеме ээ болушу мүмкүн, бирок менин жаныма. Сен ойлойсуң, сенин жаның бош. Жок. Жаным менен да мен кулмун, бирок сеники эмес. Бир Кудайдыкы. Сен адашып жатасың, Билал. Мунун баары меники. Сендеги бар нерсе, керек болсо сенин ойлоруң дагы. Баары меники. Баары. Айткының. Мухаммадтын дининен кайтамын. Сенин жаның мага караштуу деп. Айт муну, Билал. Болгону бир Кудай бар. Жана Мухаммад анын расулу. Карайлычы, камчынын астына эмне дейт экенсиң? Буга ушундай керек эле өзү. Мухаммадтын сөзүнөн кайт. Билал? Кудай жалгыз. Кудай жалгыз. Мен сенин эм экендигин айтсаң, сенин үстүндөгү ташты алдырам. Айт. Аллах жалгыз. Айт, Умая. Мен Абу Бакырдын атынан келдим. Ал бул адамды сатып алайын деп жатат. Өзүңдү бааңды айт. 10 алтындан тыйын. Сен аны сатып алып, бир нерсени утуп алдым дедиңби? Абу Бакырга айт, анын өлөйүн деген жанын 3 алтын тыйынга да сатып жиберет элем. Ал болсо 100 да төлөмөк. Ургандарга карабастан Мухаммад өз ишин улантып, биздин зыяратчыларды өзүнүн динине киргизип жатат. Кантип? Жооп оңой. Ал Куранга кадалат. Эмне? Бул жанагы ачылыш деп аталгандарбы? Ал болгону бир сөздөр.
Sizdi urmattaganym menen Abu Jahal Muhammad'din açılışları boşluk emes, jönököy sözdör da emes. Alar küçtүү jana oňoy. Bizdin jerdegidey emes, başkaça. Sykyrçylyk. Bul eň akıllı jöndöme. Anda biz аны sykyrдуу akındygyn bizge çıkıp jatkandygyn toktotubuz şart. Abu Talib, biz sizdi çeksiz umattayбыз. Oşol menen birgele jeğiniňizdi dagы da dawatynan toktoosun suranabыз. A siz eç nerse kılbaytasız. Al Mekkedegi düýnöni korkutup jatat. 2 yıl murda al Mekkege tınçlyk alıp kelgen. Anın akılmandygyna baş iýip jatat elen go Abu Jahal. Kabany kayradan kurulgany esiňdebi? Biz bolsa kara taşty koýууга kim hukuktуу dep biri-biribizdi öldürүүgө az kaldy elek go. Birok Muhammed kelip jana toktot munu. Abu Jahal, аны toktotkun. Je bolbosa munu başka biri atkarat. Sen emne? Kan tөгүүnü jana soguştu kalaýsyň bu? Qurayş ketçi nary. Körbödüňüzbü emne bolup jatkanyn Abu Talib? Künden künge tınçlykty saktoo orloşup baratat. Sizden suranam, özüňüzdi jeğiniňiz menen süýleşiňizçi. Mekkedegi tınçlyk üçin men any menen süýleşem. Muhammed, eşikti jap, kir içkerige. Suranam, otur. Menin akemdin uulu Qurayş. Senin davatlaryň toktotuuny aytyp jatat. Eger jok deseň korkup jatam. Seni korgoy alam beken dep. Men emi qaradym. Men alar menen küreşe albaymyn. Alar menin özdörümdün koňşularym, özdörümdün boordoştorum. Bul jerde bary biri-biribizdi jakşy bilebiz. Senin davatlaryňda bir nese barby? Oşol nerse üçin men jana sen ölübüz şart bolgon. Bul şaharda kan tögülüşü şartpı? Mekkenin tınçılığı üçin özüňdi davatlaryňdy taşta. Bul sözler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di ayabay kaygıga saldı. Birok al mınday dep жооп berdi. Eger menin oң koluma kündü, jana sol koluma aydı koysa da, men bari bir bul jasagan işlerden baş tartpayım. Men ulanta berem. Allah'tın sözü açıkka çıkkanga çeyin. Eger menin ölümüm de gerek bolsa. Muhammed, sen tuğra degendey süylep jana jasay ber. Senin tağaň seni hiç kaçan taştabayt. Hazır da, ömürümdün akırında da. Men aytam, biz Muhammed'in urusubuz. Jana biz daim janında bolobuz. Biz аны korgoybuz. Kançalık kıyınçılık bolbosun. Nege biz bütkül Mekke'ge düşman bolubuz şart? Bir adam üçünbü, ha? Sebebi al. Bizdin jeğinibiz. Jana al eç nersege jamandyk kılbady. Ha kerekpi? Bizdin uluu Hamza süýley başlady. Jakşı go, sen kuralyň menen kelgeniň. Sebebi Muhammed аны iştetүүgө majburlayt. Men al üçün ölүүnü kalabaym. Al kandaydyr bir perişteni körse dagı. Muhammed dawatyny ulantyp jatat. Аны menen jana anın erçüçlöri menen kılganybıza karabastan suranamyn. Аны toktotkun. Bu jerdegi bar nerseni buza elekde. Al kelip jatat. Al sıyınıp jatat. Kapır! Men sağa bizdin kudaylarыбызды çetke kaguga jol berbeymin. Okup agan. Sen maňa jelkeňdi salıp kantyp ketip kalasın. O Hamza, sen geldin. Emne oldu? Abu Jahal seni jeğiniňdi kapa kıldı. Şardıklardyň közünçe jaman sözdördi süýledi. Meni jeğinim emne kıldı? Hiç nerse. Al jön ele ketip kaldı. Abul jerde sıyıngысы keldi ele. Birok men аны aydap jiberdim. Hamza. Egerde birö meni uruşkun kelse, meni menen uruş.
Коркок десе. Сен кантип Мухаммедти жамандайсың? Мен да анын ишенишинде болсом. Жок. Мен билбептирмин Мухаммедтин артыңан ээрчигениңди. Эми ээрчиймин. Кыла турганыңарды кылгыла. Мен сенин чындыкка үйрөткөнүңдү билемин. Муну ар бир сөзүңдө угамын. Ошого мен аны сүйлөп жатамын. Аллахтан башка Кудай жок, жана сен Мухаммед анын элчисисиң. Аларды жазалагыла, бул жака. Аны кай жака алып кетип жатасыздар? Токтогула, аны кое бергиле. Менин күйөөм кайсыл жерде? Аны унут, Мухаммедтин дининен кайт. Биздин кудайларды эсте, өлөсүн. Жок, жок. Айт деп жатамын. Апа, айттыңыз. Алар каалаганда айттыңыз. Өзүңдүн балаңды оксумая. Айтчы мага. Чындык. Өзүңдүн куткарылышың үчүн Аллахтан баш тартат белең. Мен Биздин Кудай жалгыз. Жана Мухаммед анын пайгамбары. Мага кополдук кылып жатасыңбы? Бул сенин акыркы сөздөрүң болуп калат. Жок. Исламдын биринчи шейит кеткен адамдары. Бечара Сумая, Бечара Юсуф. Умар тирүү калганын Аллахка шүгүр. Ал жакта кандай пайгамбар анын оорусун жеңилдетүү аракетинде. Ал биздин жашообуздун коопсуздугуна кабатырланып жатат. Ким кете алса, Бисиния кетсин деп жатат. Бисинияга? Бисиниян падышасы негиздеп, ал көңүлү кең адам. Бизге ал жерде жашоого уруксат берип, ал жак адамдары алып барууга мага ырылган. Жана мага жардамчы керек. Малик, сен бар. Биз менен баары жакшы болот. Биз токтобой кетүүбүз шарт. Алар билип калыша электе, биз шаардан алыс болуубуз шарт. Алар Бисинияда болушу мүмкүн. Халидке айт, өз адамдарын алып, аларды артынан түшсүн. Аларды бул жерге алып келип жазаландыруу керек. Ар бири билсин, Меккеде саткындар чыкпоосу үчүн. Мына менин эң кымбат балу мончогум. Ал сеники. Эми мени колдоп койгун. Жакшы, эң жакшы иш. Мен билгендей, сен Бисинянын падышасын тааныйсың, Билемин. Билгенде да жөн эле эмес. Жакшы. Бул нерсе ал үчүн. Сен өзүңдүн бөлүгүңдү аласың. Эгерде сен бар мусулмандарды кайтарып берүүнү өтүн алсаң. Эгер ким мындайды жасай алса, бул мен. Оу, сени дагы бир жолу көргөнүмө кубанычтамын, Амир. Бул тургандардын баары сиз үчүн. Сенин кең пейилдигиңдин чеги жок. Сиз мындан көпкө татыктуусуз.
Мен билгенимче сенин шаарыңдан качкан бул адамдар жөнүндө кабатырланып жатасыңбы? Бузуклар. Алар биздин шаарда адамдардын башын айландырышты. Эми сиздердин шаарыңыздарда ушундай да көрүнүштөр болот. Бизде бир жакшы иш кылууга болобу? Аларды алып кетүүгө уруксат бериңизчи. Менимче алар өтө тынчсыкта го. Алар баары жокту талкалай турган жаңы дин ойлоп табышыптыр. Сиз эмне жооп айтасыз? Падышага башый. Биз адамга башыйбыз, бир Кудайга гана башый алабыз. Көрдүңүзбү, падышам? Өздүк жашоо башталды. Мен көрбөй турам, бирок мени көбүрөөк кубандырганы Кудайга булардын сыйынганы, мага эмес. Уланта бер. Жакында эле биз караңгылыкта жашаган элек. Андан кийин Кудай бизге пайгамбарды жөнөттү. Ал бизди Кудайга баш ийүүгө чакырды жана дайым чындыкты сүйлөөнү айтты. Биз ата-энелерибизди урматтоону жана кароону айтты. Жакындарыбызга жана муктаж адамдарга жардам берүү. Ал бизди бул жашоонун кыскалыгын үйрөтүп, бул нерселердин баарын Кудай бергендигин түшүндүрдү. Жер биздин денебиз, биз буларды сактообуз шарт. Бирде Кудайдын алдында туруп, өз жасаган иштерибиз үчүн жооп беребиз. Амыр, булар үйрөтүп жаткан нерселер Исанын китебинде да бар. Жок, урматтуу падышам, булар сизди диниңизди урматтабашат. Булар айтышат, Иса Кудайдын баласы эмес, болгону бир адам деп. Иса жөнүндө болгону биздин пайгамбардын сөзүн кайталайбыз. Ал Кудайдын пайгамбары, кулу, анын сөзү жана анын жаны, аны менен ыйык Мариямды колдогон. Биз ишенген нерселерге жана сиздер ишенген нерсеге, ал бул эки түшкөн шоолуга окшоп, эки башка, бирок бир булактан келе жаткандай. Мен сиздерди тоодой алтынга да алмашпайт элем. Бул жерде сиздер канча керек болсо жашай бериңиздер. Сага тиешелүү болсо, Амыр, өзүңдүн нерселериңди алып Меккеге кайт. Абу Жахил, эки бай зыяратчылардын колундагы бар байлыгын коюп, Абу Лахабты утуп алууга жөндөмдүү экен деп ойлошуптур. Мен азыр сен экөөңдү утуп албадымбы? Абу Лахабтын жээни Умар ибн Хаттаб мусулманчылыкка кайрылган. Умар? Улуу Умар? Ооба, Умар. Жок, бир ал башка Умар болсунчу. Ал Куранды уккандай көрүнөт. Ал айтты, анын сөздөрүнүн кооздугу анын жүрөгүн тазалап деп. Мен билем эмне кылууну. Мени уккула, ыйык Кудайлар. Биз мусулмандарды эч нерсе кылып токтото албайтабыз. Болуп сиздер токтото аласыздар. Үнүңдү басаңдат. Аларга ары табууну сенден суранам, кой. Ооба, сен жооп таптың. Биз аларды куугунтук калабыз. Баары жерден айдайбыз. Жакшы. Алар шаардан кетип, алардын жалганы бүткүл араб дүйнөсүнө тарап кетет го. Биз аларды кое бербейбиз. Бул жерде калышып, жана биз аларды ачкачылык менен кайтарабыз. Ачкачылык? Кантип? Биз буйрукка кол коюп, Кабанын эшигине илип коебуз. Буйрукта Мухаммадты ээрчигендерге жана аларды коргогондорго эч нерсе сатылбасын жана сатып алынбасын. Аларга кыз берилбесин жана үйлөнбөсүн. Жардам берилбесин. Ошондо алар өздөрүнө эле куугунтук алышат. Мухаммад үйрөткөндөрүн катаасын ошол убакта көрөт.
Рахмат, Мухаммад. Мусулмандар куугунтукка алынды. Көпчүлүк үйүндө калуудан да коркуп, тирүү калуу максатында жанындагы адырга карай жол алышты. Рахмат. Кечириңиз, мындан да көбүрөөк бере албагандыгым үчүн. Мен баары бир тойбодум. Тилем алтыным билем. Ата, биз Бисинияга барып Маликти тапсак болбойбу? Бизди ал жака кетиришпейт. Малик бизге эмне болгонун билеби? Мен кат жөнөттүм. Бирок билбеймин, жетти бекен. Сен ал жака азыр кете албайсың жалгыз. Мен кала албайм, себеби менин үй бүлөм кыйналып жатат. Мен сени бир күн кечке күттүм. Пайгамбардын аялы Хадича кичине даам үчүн баары нерселерин сатып жиберди. Баары бир булар көпкө да жетпейт. Ким билиптир муну 3 жылга созулуп кетүүсүн. Сен алсызсың, Кудайдын элчиси. Мен билем, ислам чыдамдыкка жана ырайымдуулукка чакырат. Бирок сен бирөөнүн пайдасына тамактан тыйынганың болбойт. Эмне болду? Мухаммадга айт. Мен анын кабарын Курайшке жеткиремин деп. Сиз ооруп жатасыз. Мен жетиштүү айыгып турам. Мен сенин ооруп турганыңды көрүп, жаным кейип жатат. Мен буга көзүм жетпейт. Эгер мен өлсөм, бул кеңештин башчылыгы сага өтөт. Ошондо Мухаммад менен оңой эле күрөшсө болот, Ооба болот. Анда мен айтарым сиздерди кубандырат. Мухаммад азыр мага бир ачылышты айтты. Эгер бул жалган болсо, анда ал сиздердики жана аны менен каалаганыңарды кылсаңар болот. Эгерде ал чын болсо, анда мага мусулмандарга болгон каршылыгыңыздарды алып саласыздар. Бул эмне болду экен? Уккула. Сиздердин Каабадагы мусулмандарга каршы бараңыздар баары курттар менен желип бүттү. Бир гана ал жерде сөз калыптыр. Кудайдын аты үчүн. Малик. Sen geldin. Апа. Sen өз убак келдиң. Биз үйгө кайтып баратабыз. Бул убакытта жашоо кайра калыбына келгенде эле, жана кичинекей тынчтыктын бурчу эле. О, абдан кооз го. Рахмат, Жалила. Малик. Жалила, жүр кеттик. Пайгамбардын аялы ооруп калыптыр. Хадича? О, жок. Бар, Жалила. Дүйнө менен коштошту. 25 жыл алар бирге болушту.
Ал анын балдарын апасы эле. Биринчи ишенген анын досу. Биз ал жылды кайгыруу жылы деп атадык. Себеби Абу Талиб да өлүм төшөгүндө эле. Кел бери Мухаммад. Курайш менден бир нерсени суранды эле. Өлүмдөн алдын сенден суранамын деп, алардын динин оордуна коесуң деп. Эгер сен бизге каршы дават кылбасаң, биз да сага каршы чабуул кылбайбыз. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен разымын. Сен уктуңбу?" Баары бүттү. Артынан кошуп койду: "Бир гана сөздү айтасыздар. Бул Аравия жана бүт Персия бул татаалдыктардан кутулат жана сиздердики болот. Айтчы кана, менин көзүмчө бир кудай бар экендигин жана башка кудайлар жок экендигин тастыктап бергиле." О жээним менин, мен билем сени. Сени мага жаш бала кезиңде мага бергенден бери сен өзгөчө болоруңду. Сен болдуң. Сен болдуң. Менин күнүм акыры келди. Эми мен сиздердин башкаруучуңуздар. Ооба, болбогондо уруудан. Эмне? Эгер кааласаң, падыша деп аталып алсаң болот. Биз каршы эмеспиз. Бирок менин жолумда турбагын. Эң жакшы. Кел эми, биздин негизги тапшырмабызды чечели. Ооба, мусулмандарбы? Жок. Мухаммад. Мен булардын бул жерде мынтип сыйынып тынч жүргөнүн көрө албаймын. Тынчтан Абу Жахил. Эгерде биздин кылычтарыбыз түшсө, биздин сөздөр катуураак тиет го, биздин көчөдөгү акындарыбызбы? Алар биз айткандай элге Мухаммадты жаман көрсөтүп айтып жатышат. Жада калса Абу Лахабта жакшы окшотуп жатат. Корккула достор, корккула. Жүрөгүңдө жамандык жашап жатат. Жамандык? Жамандыкпы? Ал өзүңдү пайгамбар деп алыптыр. Чынында ал өзүнү падыша кылгысы келип жатат. Биздин үстүбүздөн. Аны жазаландыруу керек. Мухаммад биздин жолду жаман жол деп айтканда, биздин буттар болгон эстеликтер деп айтканда, ал муну менен бир гана сиздерди жамандабай, сиздердин атаңыздарды да жамандап жатат. Ал айткандай, биз жинибиз келип, жана акылыбыз жок. Биз мындайды чыдап жүрө беребизби? Жок, жок. Урушууга аз калгандай. Бирок азыр Абу Талиб жок бизди коргогон. Жана биз кете турган жерибиз жок. Сен биле алсың го, Ооба, сизчи? Мен бар эл. Жана 12 адам мурдагы жылы пайгамбарды укканы келдик эле го. Ясрептен, Эми биз ислам менен жашап жатабыз. Бардык жүрөктөрүбүздү бириктирип. Туңбу? Ясрепте 12 ишеничтегилер. Жок, ал жакта жүздөгөн. Пайгамбар Ясрепке баруусу шарт. Биз азыр сүйлөшө албайбыз. Пайгамбар сени менен эл Акаба тоосуна көрүшөт. Бүгүн кечинде.
Кудайдын расулу, сураныш, мени менен Ясребке барууга макул болуңчу. Биздин шаарда кан төгүүлөр көбөйүп, акелер менен сен жана сенин сөзүң тынчтыкты алып келе алат. Сен барам деп айтчы. Эгер ошондой болсо, биз сени коргоп жана сактоого ант беребиз. Улуубуз эшигин ачты о Кудайдын расулу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям барууга ыраазы болду жана баарына Ясребке барууну айтты. Түнү жол жүргөндө коркомун. Пайгамбар биз кетип жатканыбызда бирөө билүүсүн каалабайт. А эмнеге биз башкалар менен кете албайбыз? Биз баарыбыз чогуу кетишибиз керек. Бул өтө кооптуу. Кеттик. Бар мусулмандар кетишиптир. Бирок Мухаммед калды. Кийинчерээк кеткендерди коргоо үчүн. Ошого азыр Мухаммед менен эмне кылууну чечүү убагы келди. Камакка алабызбы? Жок. Шаардан куугунтук алуу. Ооба, чөлгө алып барып таштап коюу керек. Кетсин тезирээк. Ал Меккеде жок болот. Ушуну биз кааладык элек го. Жок. Эгер ал кетип Ясребде жашоосун куруп падышачылыгын орнотсо, а биз аны өлтүрсөкчү? Бирок эгер өлтүрсө ал Мухаммеддин уруусунан жана ээрчүүчүлөрдүн душманы болуп калат да. Ал адам ким болот? Аны ким айтты бир адам кылат деп? Ар бир уруудан бирден күчтүү жигит алып, жана алар бирге өлтүрүшөт. Ошондо Мухаммеддин каны ар бир колдо болот. Анан эч кандай өч алуу да болбойт. Эң туура ой. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям бул сүйлөшүү тууралуу билчү. Жана Али өз аке тууганын ордуна жатууну суранды. Аны менен эч нерсе болбосун билип туруп. Ал ошол жерде экен. Биз ал жака кантип киребиз? Биз кирбейбиз. Биз эртең менен намазга чыгууга чейин күтүп турабыз. Ошондо ошол түнү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сыйынды. Өлтүрүүчүлөр биринин артынан бири уктап калышты. Ал Абу Бакырга барды да экөө Меккеден кетишип, шаардын четиндеги тоодогу үңкүргө бекинип алышты. Сиздер бул жерде отуруп алып, Мухаммадты күтүп жатасыздарбы? Мен кечинде эле көргөм ал шаардан чыгып кетип жатканын. Болушу мүмкүн эмес. Ал каякта? Аны тапканга 100 чапкыла. Сен эмне кылып жатасың? Бул жерден жогол.
Мессага. Ал жака. Ал тоодобу? Сен билесиңби? Оу, мен билем. 2 сааттан кийин сиздердин 100 өңөр меники болот. Ал мунун ичиндеби? Бирок мен анын изин көрбөй жатам. О, ал ушул жерде. Бирок ал бул жерден жүргөмүш желесин үзбөй ал өтө албайт эле да. Жана кептерлер да уясында экен. Келе со. Кечерек Ясрепке кетүүдөн мурда Меккеге карай бир көз жүгүрттү. Бул шаарда анын эстөөсү жашайт эле. Ал жерде анын балдары төрөлгөн, аялы өлгөн. Ал айтты: Кудайдын баары жараткан жеринен эң кымбат туум бул алдымда турган жер. Жана жаратканга да жакын. Эгер мени элдер кетүүнү суранбаганда, мен бул жерден эч качан кетпейт элем. Мындай ысыкта чөлдө эч ким сак калбайт го. Кабар адашып калбады бекен? Аны кармап кетүү да мүмкүн. Ага жетишпеди жана бул жерге келет. Ал келе жатат. Бул пайгамбар. Толук түнкү айдын жарыгы бизге шоуласын чачты. Баарына оңой эмес, жолдогуларга жолду табууга жардамын ачты. О пайгамбар, сенин сөздөрүңдүн жарыгы жашообуздун багытын тапты. Биздин шаарыбыз ачык сен үчүн, баарыбыз Аллах үчүн. Сени коргоп сактайбыз, Мединада сени барктайбыз. Биринчи жолу биз коркпостон сыйына турган болдук. Күндөр абдан узак болчу. Биз эртеден кечке аянбастан иштеп жаттык. Биз абдан бактылуу элек. Жакшы алып жүргүлө да, жакшы. Хади, бара кой. Мен бул жерде калып, атам менен акаме мечит курууга жардам берем. Окуудан кийин пайгамбар айтат, бар окууну үйрөнүүсү шарт деп. Салам ата. Ата, мен сиздер менен калам. Биринчи мектеп. Жана өзүнүн элин колдоду. О, абдан жакшы. Эми мен мечитке барсам болобу? Болот, Хади. Жана өзүнүн. О, өзүнүн элин. Балдарымдын окутуучусуна. О, абдан кооз го. Кудайдын расулу, мага бер бул оорду. Жок, сен дем ал. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бар мусулмандар бири-бирине акейни жана эже-сиңди бири-бири үчүн сыйынууга турган улут деп үйрөтүү. Жана Ясрептегилер баары тең укуктуу жашоосу шарт деп документ жазды. Тынчтыкта жана улутуна, динине карабастан.
Карагылачы, ал эмне кылып жатат? Ал бизди сыйынууга чакырып жатат. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Апа, биз эң бактылуу үй бүлөлөрдөнбүзбү? Ооба, а сен кантип ойлойсуң? Ойлоймун, ошондой болсо керек деп. Себеби Шаар Ясриптен пайгамбардын шаары Аль-Мединага атын алмаштырды. Болду, бардык нерселерди мусулмандар таштап кеткен нерселерди биз топтоп алып эсептеп чыктык. Жакшы. Буларды биздин кербендерге жүктөп, Дамаска алып барып, бирине чейин сатып жиберебиз. Эми булар баары биздики. Алар баары биздин нерселерибизди чогултуп алышыптыр. Дамаста баарын сатып бүткөндөн кийин куржундары толо алтын болуп Меккеге кайтышат. Алар дагы бизге сооданы тыйып койсо, биз да качкачылыкка учурайбыз. О пайгамбарыбыз, мен билем, сен карачылыкты жаман көрөсүң, бирок ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берди. Ошол кербенге дуушар барып, бизге тиешелүү нерселерди алып коебуз. Мухаммад Мединадан 300 адам менен чыгып, бул кербенди алууга келе жатат. Меккеге чап. Буларды сактоого бизге жардам аскерлерин жиберсин. А биз болсо бул жерден кайтарып, деңиз бойлоп жол менен үйгө кетебиз. Биздин аскерлер эртең менен кетишет. Сен болсо ал жерден менин ордума күрөшөсүң. Мен андай кылбаймын. Менин ордума күрөш жана сенин карызыңды кечемин. Баш тартсаң, ушул жерде өлтүрөмүн. Бирок мен Бүлемде. Акыры. Абу Жахил болгон 2 күн атчан мусулмандарды турукташкан жерине чейин аларга айт, мен кооптомун жана аларга аркы кайтышсын. Алардын көптүгү 3 эсе. Бул биз үчүн өтө аз. Бир гана Мухаммадка каршы эмес, айткын, Меккеге кайтып барышсын. Мен кудайлар менен чигинем. Мен кайра кайткыдай жана алыс кетпедим эле. Жок, Мухаммад өлмөй сайын. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам 30 эмес 300 куралчан аттары менен аскер күтүп жатканын билгенде, ал биздин элди шугууга маселеге чакырды. Мен ойлойм, менин сөзүм акыры болсо керек. Сен эмнени тандысаң, биз ошону жасайбыз. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: алдыга карай баскыла, ишеничиңер менен. Биз Кудай кербендерди же согушта жеңишти берет. Алар атчан аскерлер менен Бадыр кудуктарынын жанында жолугушту. Менин найзаларымды алып кел. Менин жанымда бол. Негизи Билалды табууга жардам бер. Согуш салттары менен башталды. Хамза кылычын алып, дагы экөөнү чакырды. Булар Убайда менен Али.
Мекке жана кудайлар үчүн. Алар арстандардай болуп урушуп жатышат. Билал, Омея. Артқа кайттык. Алар артқа кайтып жатышат. Абу Лахаб, сен келдиң бе? Мен өз карызымды төлөдүм. Сен бир нерсеңди билүүң шарт. Кудай сенин жээниң жакта салгылашып жатат. Мага жардам бер. Мага эч ким жардам бербей жатат. Суранам. Келесо бекерчи. Мага артка кайт деп айткан элем. Бизде дагы башка мүмкүнчүлүк болот. Бул шылтоо эмес. Биз биринчи мүмкүнчүлүгүбүздү кое бердик. Азыр алар Кудай ошол тарапта деп жатышат. Менин сөздөрүмдү эстеп калгыла. Эми аны багындыруу мүмкүнчүлүгү өтө аз. Ал болгону бир адам. Бул сен болгону бир адам. Ал менен дайым жана баары нерсе менен бөлүшөт. Менин кудайларым күбө. Ал бир алтынды майдалары да ага каршы болот. Биз курал аттарды алып, мен Мухаммедке ким башчылыгы күчтүүрөөк экендигин көрсөтөмүн. Меккеде аскерлери 3000 кылып чогултушуптур. Алар бул жака көздөй келе жатышат. А биз болсо болгону 700-бүз. Сүйлөшүүлөрдөн кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Биз душмандарды Ухуд тоосунун боорунда күтүп алабыз." Биз даярбыз, Кудайдын расулу. Пайгамбар айтты: "Сиздер ушул жерде утсак да утпасак да бош калтырбагыла" деп. Сиздер аларга боор жактан бастырууга жол бербеңиздер. Muhammad. Hamza. Алар Хамзаны өлтүрүштү. Меккенин аскерлери кайтып жатышат. Эмне кылып жатасыздар? Согушкула. Согушкула.
Токтогула, кайтып согушкула, качпагыла. Алардын канатын сындырышты. Сиздер кай жака? Жок, али эртерээк жардамга. Пайгамбар ушул жерде тургула деп айтты. Бирок алар качып кетип жатышат согушка. Убагы, алга. Жок. Барыңарга артка кайткыла. Басып алгыла. Этият бол. Muhammed öldü. Çok. Bizdi таштаба, о Кудайдын элчиси. Аны алгыла. Адырга алып качкыла. Артка кайттык. Бардык нерсе башкача болуп калды. Мухаммед өлдү. Мен анын жыгылганын көрдүм. Өз көзүм менен. Мени уккула. Бүгүн Бадырга өч алуу күнүбүз. Бүгүн биздин кудайлар утушту. Бизден өлгөндөр жаннатта, сиздерден өлгөндөр тозокто. Эмнеге болсо ишенгиле. Бирок баары бир сиздердин Мухаммедиңер өлдү. Мухаммед тирүү. Анда бул мындай доксун. Ар бир бизден өлгөн адамга сиздерден 4 туура келди. Мухаммед тирүү? Абул ошол сыймык. Муну Мекке көптөн бери эле татыктуу эле. Өзүңдүн курмандыктарыңдан токтолуп бизге чык бер, Абу Суфиян. Сен өзүң бул жакка чакырдың го. Мухаммед тирүү. Ал Хамзаны жана көпчүлүгүн жоготуп алды. Кел бери, биз менен майрамда. Бул эки сөз айтылып турганда, сиз кантип майрамдай аласыңар? Мухаммед тирүү. Ошондо ушундай болушу керек. Бул көптөн бери Меккеде Мекке менен мусулмандардын согушу эмес. Азыр ар бир уруудан бирден ант беришсин. Мухаммедке каршы бар Аравия каршы чыгат деп. Мухаммед тирүү деген сөз жоголсун түбөлүккө. Исламдын акыры. Эч кимдин тирүү калтырбайбыз. Менде болгон нерсени беремин. Бир гана Мухаммедди жок кылуу үчүн. Болду эми, Мухаммед болбойт. 10.000 биз аскерлерди бизден 2 эсе көп талкаладык элек. 4 эсе көп, бирок 10.000. Ооба, биз аларды кармай албайбыз го. Алар бөлүнүп, бар жагыбыздан кирип келишет. Сен эмне дейсиң, Кудайдын расулу? Бир жолу отурукташкан жердин айланасын тегеретип каздык элек. Ошондо жардам берген эле. Бул эмнеси болду? Bunday nerseni biz Ali göreлекпиз.
Акырындап Аравияда. Мен күтүп турууну сунуштайм. Адамдарды алып, эң кууш жерине барып, азыр өткүлө тез-тез. Аткыла. Уланта бергиле. Байке, бир жерден аракеттенип, экинчи жерден чуңкурду көмгүлө. Отуз күндөн бери аракеттенебиз. Аскерлер чыдабай калышты. Анда барып алар менен сүйлөш. Сен колуңдан келет. Алардын жүрөгүнө үмүт чогун сал. Аларды кутурган абалга чейин болсо да алып бар. Бул жардам бербейт. Алар Кудайды мусулмандар тарапта деп ойлоп жатышат. Эмне десем? Анда барыңар эң акыркы чабуулга даярдангыла. Күн чыкканда баары жагынан биз аларды көпчүлүк менен алабыз. Кудай бизге жеңилдетип жатат. Аларда чуңкурду толтуруу үчүн көп деле аскер калбады. Биз да аларга шаарга жакын жолотпойбуз. Эгерде кокусалар шаарга кирип келишсе, Буларды терезеден ыргытабызбы? О, Жахап, мен абдан коркуп турам. коркпо. Эгер биз өлсөк, биз бирге жаннатка чыгабыз. Биз азыр кеткенибизден кийин эшикти жаап кой. Сенин күчүңдү бийиктигин көрсөтүү убагы келди. Мухаммед дагы сыйынып жатты, саллаллаху алейхи вассалам. Кудайым бизге китебин ачкан, менин сыйынуума жооп бер. Мухаммедти кандай болсо да күч коргобосун, анын күчүнөн бийик бол. Биздин душмандарды качыргын. Мусулмандарга сенин күчүң эң бийик экендигин түбөлүккө көрсөтүп кой. Качыргын. Аларды бутунун астынан жер титреп турсун. Аравиянын аскерлери барыңар ордуңарда тургула. Бизден өтүп кетет. Ордуңарда тургула. Меккеге кайттык.
Жаратканыбыз бизди сактады. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге барыбызга бир аңдып карап айтты. Түш көрдүм. Ал түштө мен Кабага кирип бараткам. Колумда анын ачкычы. Биз Меккеге зыяратка баруубуз керек. Барып, ыйык Кабага баш ийүүбүз шарт. Ал бул жака келет. Куралсызбы? Ал билет. Тын зыяратчыларды биз тийбешибизди. Болбосо бүткүл Аравия бизге каршы чыгат. Ал жоголсун. Мухаммад жоголсун. Бирок биз ал эч нерсе кыла албайбыз да. Келе беришсин. Эмне? Шарменде менен жамынып, Мухаммад сыйынууга Меккеге киргизейинби? Баары бүттү. Баары бүттү. Мен Сухайлды жөнөтөм. Мен ага өзүмүн атымдан сүйлөөгө уруксат берем. Бирок мусулмандар бир кадам да кылышпайт Меккеде. Биз келишим сунуштайбыз. Тынчтык келишими. Биз сиздерге кол салбайбыз деп убада беребиз. Сиздер да бизге кол салбайсыздар. 10 жыл бою. Бизге Меккеге кирип Кабага сыйынууга уруксат береби? Албетте да. Эмки жылдан тартып. Сиздер Меккеде болбой эле кайтып келе бердиңиздерби? Биз ал жака бир жылдан соң барабыз. Ал жака ар жылы барабыз. 10 жыл бою. Бир жылына 3 күнгө. Ах, бул 10 жылдык тынчтык. 10 жылдан кийин исламдын чыны өтө алыска тарап кетет. Амр, сен неге Мединага карап кетип жатасың? Мухаммад менен жолугушууга. Эмнеге? Мусулманчылыкты кабыл алууга. Мен аны өлтүргөнү кетип жатат деп ойлопмун. Сен аны коргой баштадыңбы? Качанга чейин? Анын мойнубузга албайбыз. Ал чынында Кудайдын пайгамбары го. Мен кайталайм, Аллахтан башка Кудай жок. Жана сен анын элчисисиң. Мен да кайталаймын. Аллахтан башка Кудай жок. Жана сен Мухаммад анын элчисисиң. الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من Көп мусулмандарды өлтүрүшүптүр. Алар келишимди бузушту. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чечти. Меккеге кайтуу убагы келди. Ооба, Кудайдын расулу. Биз даярбыз, Аллахтын расулу. Меккеге баратабыз. Эми алардын 10 000 аскери бар.
Аларды биздин улуу аскерибиз жетектеп жатат. Токто, ордуңдан жылба. Мен Мухаммад менен сүйлөшкөнү келдим. Колуңду көрсөт. Бол тез. Мен анчалык акылым аз эмес, ага азыр жамандык кылганы. Мурда сен эч нерсе карабайт эле. Мен тынчтык менен келдим. Мени адамдарымды күнөөлөбө. Алар болгон өз ишин аткарып жатышат. Ооба. Бизди кечир. Биз аябагандай заар элек. Жана адашып жүрдүк. Биз урдаганбыз, өлтүртүргөнбүз. Биз сага каршы тура албайбыз. Жана турбайбыз дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берип жатты. Болду эми. Эч кандай жаза, эч кандай соода болбойт. Мекке исламдын жаны менен айыктырылат. Мен билем, ушундай болот. Мен да мойнум алам. Аллахтан башка Кудай жок. Жана сен Мухаммад, анын элчисисиң. Мен шаарды тосуп алууга даярдайын. Мен ыраазымын. Мурдагы аракеттерге карабастан айтуум үчүн Мухаммад тирүү. Шаардын жетекчилеринен жөнөкөй ислам кийимдериндеби? Ушундай эле болсун дайым. Болду эми. Сен бошсун түбөлүккө менин досум. Жаның жана денең менен. Allahu Ekber. Allahu Ekber. О, үйүбүз. Аллахка шүгүр. Ал күнкү менин сезимимби эч эсимден чыгарбайм. Алар сөз менен жеткире албай тургандай кубаныч менен эле. 2 жылдан кийин Мединада оорудан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн кайтты. Ал 63 жашта эле. Өзүнүн жашоосунун жөн жана жөнөкөй кылып жашап өттү. Колундагы жокторго өзүндөгү бар нерселерди берип ыраазы кылчу. Мен ал пайгамбарды көрүүнү каалап жатам. Анын сөздөрүнү да уккум келип жатайдын сөздөрү жашоону улантып келет. Сиз кай жакка барасыз? Мен билбейм. Мен билемин. Сиз Меккеде иштеп жана жашап калбайсызбы? Сиз эмне кыла аласыз?
О, абдан кооз го. Менде сиздердикине окшогон токугучум бар эле, бирок аны жоготтум. Мен баары жокту жоготтум. Эгерде анда жум болгондо, муну да иштетсек болмок. Ооба, жасаса болмок. Чоң ата, башуунун жүнүн алсаңыз болмок. Жок, ал сеники го. Жок, эми ал сиздики. Кеттик базарга алып барайлы.